дайыма каалабаган нерсебизди айта бербей, наоборот, каалаган максаттарда ошол жөнүндө эле сүйлөшө берели. Оюң жеткенге бою жетет дегенде, оюңуз да жаман болсо, боюңуз ошого жетет да. Ошол сыяктуу жашооңузга келет. Каалаган нерсеңиз жөнүндө сүйлөшөңүз. Келинчегиңиз сен мындайсың, негатив айтпаңыз. Сиз кандай каалайсыз келинчегиңизди, сен ушундайсың деп ошо каалаган нерсеңизди айтыңыз. Бул деген сөз мындай айтканда дуа деген сөз, бата деген сөз да. Кудайдан каалайм деген сөз. Жаман нерсени айтып атсаңыз да ошону каалайм деген сөз да. Любой адам жашоосунда эгер настроениңиз жаман болсо, жакшы нерсе көрбөйт. Бүт нерсени жаман нерсе көрөт. Настроениңиз жакшы болсо, жакшы нерсени көрөт. Настроениңизди эле көтөрүп алсаңыз болду. Андан кийин балаңыздын жаман кылганы, келинчегиңиз жаман сүйлөгөндөр сизге тийип калат, аябай күчтүү болосуз да. Анткени ошол жерден күч пайда болот, энергия пайда болот. Настроение жакшы кишинин энергиясы болот дагы, аны күчтүү болот. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн сиз жөнөкөй нерседе мастер болуңуз. Эгер влиятельный болсоңуз, дүйнөнү башкарам десеңиз, анда жөнөкөй нерседе мастер болуңуз. Мен ошол кишилерден үйрөндүм. Ошо жөнөкөй нерсе настроениени көтөрүү.